Ошол достор, пока. Октябрь окуяларынан соң кухнядан чыгып, дароо эле өкмөттүн алдындагы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын жетектеп калган Сыймык Жапыкеев эми кайсыл кызматка барат деп коомчулук суроо салууда. Себеби Жапыкеев жетектеген финполиция түп тамыры менен жоюлмай болду. Тийиштүү токтомго өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койгон. Расмий маалыматтарга караганда, көмүскө экономиканын деңгээли 130 миллиард сом, же ички дүң продукциянын 23,6%-ын түзөт. Ал эми көз карандысыз эксперттер аталган көрсөткүч 24%-дан 43% экенин айтышууда. Бул экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын иши максатка ылайык жүргүзүлбөй жатканынан кабар берет. Дал ушунун негизинде аталган кызмат экономикалык коопсуздукту камсыздап, божомолдоо жүргүзүү функцияларын аткарышы керектиги. Бирок Жапыкеев баштаган Финпол акыркы убактарда жазалоо менен гана чектелип калганын айтышат. Саясат талдоочу Марсареев бирин-бири кайталанган кызмат кереги жок экенин, популисттик көз караштар экономикага, бизнеске терс таасирин тийгизээрин белгилейт. Финполду жапканы мен ойлойм туура болду, себеби мурун туура эмес болчу, жапсачы. Себеби революционный ситуация болуп, кустурабыз деп атпады беле. Ошонун баарын эми азыр ситуация башкача болуп калды, уже кустурабыз деген лозунг өтпөйт. Аны профилактика кылыш керек, мыйзам иштеш керек, ошону менен күрөшүш керек да. Финпол дагы эле азыр революционный болуп кустура берсе, анда таптакыр эле бизнестин баары талкалап, баары качат. Бирок буга чейин Финпол жоюлбайт, башка министрликке кошулушу мүмкүн деп өкмөт башчы Улукбек Марипов жаңы кызматка келип жатканда журналисттерге билдирген эле. Эми азыр мына бүгүн өкмөттүн структурасы бекиди. Финполиция, башка агентстволор алар өкмөттүн структурасына кирбейт, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик агенттиктер органга кирет. Бул боюнча ар бир министрлик сунушун бергенден кийин тактап чыгабыз. Демек азыр жоюлбайт азыр. Бүгүн эртең жоёбуз дегенден алысмын, бирок каралып атат маселелер. Жоюлуп калышы мүмкүн дагы. Эми аны убакыт көрсөтөт. Ал эми бул кызматтын ардегери Мирбек Үсөбаев Финполду жоюу туура эмес деп эсептейт. Себеби дүйнөлүк практикада экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү бар экенин, эгер жок болсо мамлекетте мыйзамсыз байоо, салыгын жашыруу көбөйүп кетээрин билдирди. Мамлекетибизге келтирилген чыгымдарды азыркы учурда мурун болсо баягы жөн эле төлөнчү, азыр болсо буну казначейство аркылуу болгон төлөнөт. Ошол менен төлгөндө жылына 3 миллиардтан ашык сомду мамлекетке кайтарылып берип атат. Бул төлөм эмес. Бул келтирилген чыгымды мамлекеттин бюджетине кайтарып берүү. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы, башкача айтканда финансы полициясын жоюу боюнча атайын комиссия түзүлдү. Комиссияга кирген 35 адам ар кыл мамлекеттик органдардагы эксперттер менен адистер. Бүгүн дал ошол комиссиянын биринчи отуруму болуп, төмөндөгүчө иш алып бармай болду. Биринчи топ экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкерлерин мындан аркы тагдырын чечип, жана 3 айлык маянанын өлчөмүндө кенемте төлөп берүү маселесин карайт. Экинчи топ ыкчам тергөө тобу болот. Комиссиянын бул топто иштеген мүчөлөрү ачылган кылмыш иштеринин материалдарын андан аркы кимге берүү маселесин карайт. Анткени менен Финполдун милдетин аткара турган мамлекеттик органдар аныктала элек. Үчүнчү топ Финполдун мүлкүн эсебин алып каттайт. Анын ичинде бухгалтериясын жана техникаларын, имараттары да карашат. Төртүнчү топ болсо уюштуруу жана укуктук маселелер боюнча иш алып барат. Тагыраагы кызматты жоюу иштерин документтештирет. Бирок Финполду жоюу боюнча комиссиянын ишинин мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Анын төрагасы жумуштан бошотулган кызматкерлерге кенемте төлөп берүү жана башка иштерди эске алганда мыйзам боюнча 3 ай бүтүш керектигин, бирок процессти тездетүүгө аракет кылышаарын белгилешти.